Assalamu alaikum, урматтуу кадырлаган атпай журтум. Мына биз сиздер менен бүгүн Ысык Ата районунун Ивановка айылында турабыз. Бул жерде сиздер менен көптөн бери күткөн биздин ат чабышыбыз болгон жатат. Ысык Ата районунун Саяк беле жамааты өтүп аткан байге фонду аябай чоң. Көптөн күтүлгөн байге мына азыр башталган турат. Ысык Ата району ат чабыш оюндарынын ач берүү үчүн сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Исманов Самат Жыкшналевич чакырылды. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катчылары. Эң негизгиси Сарызон Чүй жергебизде, анын ичинде Ысык Ата районубузда аябай жакшы мындай самал өтүп атат. Бул ат сүйүүчүлөр үчүн эң чоң майрам деп ойлойм. Бул шерне Ысык Ата районунан башталып, азыр келечекте деген биздин 8 районуна өтөт. Чындыгында Сарызон Чүй жергебиз ар бир тармакта, экономика багытта болобу, социалдык тармакта болобу жакшы көрсөткүчтөр көрсөтүп атат. Президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров койгон тапшырмалардын баарын аткарылып, ошонун ичинен дагы ушундай ат оюндары арасында улак бул кандай оюн болбосун, кыргыз элибиздин, жерибиздин, кыргыз дилибиздин артылуун сакташ үчүн мындай оюндар керек деп ойлойт. Ошондуктан бүгүнкү оюндар кут болсун, байгени деген татыктуусу жеңсин, ийгилик болсун. Арбаңыздар, ар бирөөңүздөрдүн үйүңүздө Аллах субхана тааля бакубат жашоо берсин. Урматтуу ат сүйүүчүлөр, майрамыңыздар менен рахмат. Ысык Ата райондук мамлекеттик администрациясынын Ысык Ата районунун ардактуу атуулуу төш белгиси менен сыйлоо жөнүндө 10 апрель 2025 жылы номер 135Б номеринин негизинде кыргыз элинин улуттук оюндарынын өнүгүшүнө жана жаштар арасында жайылтууга кошкон салымы үчүн жана Ысык Ата районунун сыйлоо материалдарын кароо комиссиясынын 2025 жылдын 7 апрелиндеги номер 9 протоколунун негизинде Ысык Ата райондук мамлекеттик администрациясынын Ысык Ата районунун ардактуу атуулуу төш белгиси менен сыйлансын. Осмоналиев Жолдошбек Кубатбекович ат чабыш улуттук оюну боюнча сыйлыктардын ээси, Ысык Ата районунун ат чабыш улуттук оюнун сайапкери. Осмоналиев Жолдошбек Кубатбекович, каяктасыз? Жолдошбек ака, келиңиз. Жана Жолдошбек акам жөнүндө эме көбүрөөк маалымат Бакаев акам берип коет деп ойлойм, Бакаев ака. Эме жоке тууралуу баарыңыздар билесиздер, кут болсун. Ардактуу атуулуу болуш, бул ушу аймактын уулу, ошол аймакка салымын кошкон инсан. Мына ушу касиеттүү Ысык Атада таңазалуу көп мыкты инсандар кайсыл багытта болбосун элге салымын кошуп аталган. Мына бүгүнкү Ысык Ата району шерне чабышында Жолдошбек Осмоналиевдин ат аталуу ардактуу атуулуу болуп атат. Мына облустун президенттин облустагы өкүлүнүн биринчи орун басары айтып өткөндөй, бул өнүгүүгө алган кадам. Жолдошбек Осмоналиев улуттук оюнга, көкбөрүгө, ат чабышка, анын өнүгүшүнө, байгелердин коюлушуна салым кошуп келген. Андыктан бир кол чабуулар менен куттуктайлы. Кут болсун. Кудай берерин унутпай дагы болсун. Эме жалпы аймакка атың таанылып, мына бүгүн аксакалдар баштаган, мына ушу уюштуруу тобунун башында жокем туруп бир жакшы иш-чара өткөрүп атат. Баары ийгиликтүү болсун. Кудайым берерин унутпасын, кырсыгы жок мыкты ат чабыш болсун. Чорахман Жолдошбек эселик кут болсун. Аке биздин районубуздун атактуу атуулуу деген наамына ээ болуп отурат. Келиңиздер биз уланта берели. Кийинки сөз Аргымак ат оюндары боюнча Республикалык Федерациянын президенти Адакеев Ислам байкебизге берилет.
Ислам аке барсызбы? Assalamu alaikum, hurmatlı бүгүнкү чоң мааракенин катышуулары, урматтуу аталар, бийлик өкүлдөрү, баарыңыздарды ошо бүгүнкү жакшы жөрөлгө, жакшы ат чабыш ат байгени менен чын жүрөктөн куттуктап кетким келет. Ошо Республикалык Аргымак Федерациянын атынан ошо Чүй өрөөнүнүн Сыгата районунун уюштуруу жааматына терең ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө ошо бийлик өкүлдөрүнө аябай чоң дем көрсөтүп, колдоо көрсөтүп, ушу улуттук ат оюндарын, Кыргыздын улуттук оюндарын төрүндө турган ат чабыш оюнуна чоң колдоо көрсөткөнүңүзгө сиздерге терең ыраазычылык. Ошо менен кошо ушул Сыгата районунда мыкты деңгээлде Кудай буйрса мынакей шарт түзүп, жакшы байге топтоп, мыкты деңгээлде уюштуруу иштерин жүргүзгөн уюштуруучу жааматына терең ыраазычылык. Баарыңыздарды бүгүнкү мааракенде ийгилик каалайбыз. Аттарыңыздар өдүрүлбөсүн, балдарыңыздар жыгылбасын. Ушундай жакшы самалыктар республикалык деңгээлде көп болсун. Бул Сыгата районунун чабышы бул республикалык райондорго чоң үлгү. Ушу башка райондордо ушундай чоң мааракелерди уюштуруп, элдин башын бириктирип, ата бабалардан калган улуттук чоң мурасты кийинки муунга да мыкты деңгээлде өнүкүндөтүп, кийинки муунга өткүзүп бериш да биздин чоң жоопкерчилигибиз болуп эсептелет. Андыктан ошо жөрөлгөрдү алып, ушундай райондук, айылдык, облустук деңгээлде көп чабыштар өтсө экен деген тилектешпиз. Өзүңүздөргө баарыңыздарга маалым болгондой, Кыргыздын ат чабышы азыр акыркы жылдары дүйнөлүк көчмөндөр оюну болуп, анын ишинде ошол көчмөндөрдүн оюн көркү болгон ат чабыштар алдында турат. Андыктан баарыңыздарга маалым болгон эмди жылына көчмөндөр оюн састыбызга келатат. Кыргызстанда өткөн турат. Ошол жерде кыргыздын аттары бүгүнтөн даярдык көрүшүбүз керек. Ошого тулпарларыбызды бүгүнтөн дайындашыбыз керек. Ошого окшогон мындай чоң республикалык деңгээлде чабыштар ошого жол ачат. Кудай буйрса Кыргыздын улуттук ат чабыш оюну өнүксүн. Кыргызыбыздын желеги дүйнөлүк чоң чабыштарда Кыргыздын желеги желбересин, биздин мыкты сайапкерлерибиздин мээнети жансын. Баарыңыздарга ийгилик, бүгүнкү маараке куттуу болсун, жакшы өтсүн. Баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, молчулук болсун. Ушундай жакшы күндөрдө жүз көрүш турабы. Убакыт бөлгөнүңүздөргө рахмат. Учурдан пайдаланып, биздин ушу Аргымак Федерациянын атынан, жалпы саяпкерлердин, ат сүйүүчү чабандестердин атынан биз ушул бүгүнкү иш-чараны мыкты деңгээлде уюштуруп, салым кошкон бийлик өкүлдөрүнө ыраазычылык баракчаларыбыз бар эле. Уруксат болсо тапшырып кеткенге уруксат бериңиздер. Губернатордун орун басары Самат Жекшеналиевичти. Самат Жекшеналиевич, Гелберестов Страныч. Ыраазычылыкка урматтуу Кыргыз Республикасынын президентине Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты. Сиздерге Кыргыз улуттук ат оюндарынын өнүгүшүнө, саяпкерлик өнөрдүн муундан муунга өтүшүнө жана Чүй облусунун ат чабышына кошкон зор салымыңыз үчүн Республикалык Аргымак Федерациясынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Аргымак Федерациясынын президенти Ислам Атакеев. Самат Жекшенович, келип бересиз. Бизде бүгүн бул оюндардын башталышында Сыгата райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары келмек, бирок азыр өзүңүздөр билесиздер, республикада ишембелик болуп атат. Ошол жактан кичине кармалып атат да, бирок ал киши келет. Азыр бул жерде ыраазычылык катты Гүлат Окунбаевна келип кабыл алып коесуздарбы?
ыраазычылыкка урматтуу Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Ысык-Ата районунун администрация аппаратына, сиздерге Кыргыз улуттук ат оюндарынын өнүгүшүнө, сайыпкерлик өнөрдүн муундан муунга өтүшүнө жана Ысык-Ата районунун ат чабышына кошкон зор салымыңыздар үчүн Республикалык Аргымак Федерациясынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Катышуучулар, мынакей артыңыздарда карасаңыздар, тетиги машина арты ачылып турбайбы? Катышуучулар ошол жерден регистрация кылып, ошол жерде футболкалар таратылып атат, ошону алсаңыздар болот. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, ат сүйүүчүлөр, күйөрмандар, сайыпкерлер. Бардыңыздарды бүгүнкү көптөн күткөн Ысык-Ата район шерне ат чабыш мааракеси менен куттуктаймын. Бүгүн ошол жамаатыбыздын атынан, федерациябыздын атынан ошол чабышты уюштуруп аткан байкелерге, Ысык-Ата районунун тургундарына, ат сүйүүчүлөрүнө, айыл өкмөттөрүнүн башчыларына ыраазычылык билдиребиз. Ошо салымыңыздарды кошконуңуз үчүн ат спорту өнүксүн деп жардам берип атканыңыздарга кубанычтамын. Бүгүнкү мааракебиз аман-эсен, жакшы аба ырайда өтүп, бөдө кырсыгы тышкары алыстан келген сайыпкерлер, бир туугандар жакшы орундарды багындырып, байге утуп кетсин. Бүгүнкү ошол уюштурулган иш-чара аябай мыкты деңгээлде өтүп жатат. Кичине кемчиликтер болсо кечирим сурайбыз. Буну өзүңүздөр түшүнөсүз, эми бул баягы республикалык байге болуп аткандан кийин кичине ушундай уюштуруш жагынан кичине өзүнүн дагы дайындыктоо иштери болот. Ошону мен ойлойм, баарыңыздар туура кабыл алып коесуз деп ишенем. Бүгүнкү ат чабыш негизи чүйдүн ичинде чоң ат чабыштардын бири болуп эсептелет. Бул жылыбыздан баштап. Ошол негизи көп жылдан бери ошол ат чабыш улам келетет. Ар бир райондон байгелерин берип, ар бир райондун эстафетасын өткөрүп, ар бир районго. Мурун ошо убагында Москва район, Беловодск айылдан башталды эле. Ошентип уже мынакей Ысык-Ата районуна жетти. Кудайым буйрса, ошону жылдан жылга ошол байгебиз өнүгүп, өркүндөп келатат. Уже салтка айланды бул байгебиз. Ошондуктан уюштуруп аткан инсандардын баарына, жамаатына чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эми урматтуу бүгүнкү жалпы катышуучулар жана ат сүйүүчүлөр, эми биз сиздер үчүн майрамдык концерт дагы дайындалган. Бул жерде албетте бардыгыңыздарга жагымдуу маанай тартуулаш үчүн. Эми бүгүн биздин концертти кыргызда жакшы сөз бар, төкмө келсе төр бошот дейт. Мына бул жерде биздин белгилүү акындарыбыз дагы бүгүн бизде коноктоо. Эми бирөөсү коноктоо, бирөөсү өзүбүздүн уулубуз, жакшы билесиздер өзүңүздөр. Турат Жумаев жана биздин өзүбүздүн жылдызыбыз Кубат Тукешев. Бир кол чабуулар менен тосуп алалы биздин акындарды. Ушкан айтар ыргактыр
тыңдаптыр. Ошонун жолун уланкан алдыңа, кубатын келдиң алдыңа, туратын келдиң алдыңа, алардын ырын тыңдаптыр. Ысык атадан кубаттай досум чоңойгон, атайын келсем жериңең ушинтип акындар үчүн кызмат кыл. Бирок ысык атанын улу элиң улууң эл, атайын чыксаң акындар карачы бирөөдөн алакандарын урбаптыр. Барысы карап олтурса менин ошол жагдай кыйнаптыр. Бүгүн ысык атанын жеринде, Ивановканын төрүндө ат чабыш бүгүн болот деп карачы керемет күн кең көңүлдө. Анда жөн элең ырдап кетпестен, атадан калган салт менен амандашып алайын. Нарыкты булбай илгерке саламдашып алайын. Алакандардан билинсин агайын журтуң маанайын. Сиздер үчүн ыргылып бүгүн кызыл тилди чабайын. Кагылайын келген эл аксакалы жайкалган, ала тоодой заңкайган. Аталар амансыздарбы маңдайынан куттамган, бейиштин жыты жыттанган. Апалар амансыздарбы колунан намыс түшпөгөн, эл үчүн күн түн иштеген. Байкелер амансыздарбы гери маралдай керилген, келини мыкты дедирген. Жеңелер амансыздарбы ат чабышка келишкен, намысты бүгүн көрүшкөн. Бөбөктөр амансыздарбы болбосо анда кыргыздын жолу караңгы. Туке комуз менен ыр менен жарык кылсак заманды. Болбосо бул ысык атаң аймагы, көрчү желбиреп турат байрагы. Чабыла турган кез экен бүгүн кунандары тайлары, куйруктары жалдары, эгемен аткан таңдары. Бул ысык ата району берешем болот байлары, өзгөчө аткан таңдары. Ар бир ушул жашоочусу укмушор салмагы, акыны болгон ардагы. Бул жердин аким болгон кыздарың, анан акым болгон балдары. Болбосоң ысык ата районум өзү ысык келет эмеспи? Балдары баатыр мүнөздү бышык келет эмеспи? Ар бир өткөрүп аткан тайлары кызык келет эмеспи? Башка элдер душмандашабыз дегендер бир жерин кысып келет эмеспи? Ал убакта силерге айтайынчыңы кеңеште, эми кагылайын калайык мен өзүн нарындан болсом да. Ушул жерде чоңойгом, жумгалдан болуп турсам да ушул станциядан торолгом. Анткени жери сонун экен туугандар, жери бар ысык атанын. Акындарга дух берген деми бар ысык атанын. Тогуз булак бел састай төрү бар ысык атанын. Оболоп учкан асманда кушу бар ысык атанын. Аким болуп башкарган кызы бар ысык атанын. Ат чабышты колдогон мууну бар ысык атанын. Элинен арнап ырдаган биздей уулу бар ысык атанын. Бүгүн элибизди көргөндө мен ой кыялга батамын. Ушул күндү уюштурган карачы, уюштуруу тобу бар, басып турган жолу бар. Жолдош байкем баш болуп, бактыгул урмат. Жолдоштой адилеттер төш болуп, сонун майрам болуп атат деп агайым элде сөз болуп. Эми кагылайын туугандар, келбеймин деп бул жерге мен эркелеп койдум кичине. Эркелейт экен акындар негизин эркелей турган кишиге. Эми кагылайын калайык, азыр кара байыр казанат, калбырөпкө жес канат, камыш кулак сом туяк. Бүткөндөй бою намыстан, тулпарларды көрөбүз чуркап өткөндөй жарыштан. Ошондуктан туугандар, кашкасы көрүнүп турат той алыстан. Ал эми кагылам
sayapkerlerim, eң birinçin at çurkayt. Attan da murun tap çurkayt. Taptan da murun bak çurkayt. Anı tuğra kavlal. Mağaraga gelet birinci bağı var, mında canı var. Bolbosu at çavuştu görüm dep. Ak kalpak elim sağınlar. Emi kağılayın kalayak. Uğuldarın ılayım. Azarttık menen oynavoy. Azattıktın oynosun. Kazino kartan oynavoy. Kökbörü tartıp oynasın. Bistey bolgun baldarın komustun kılın tolgosun. At çavuşkan iyilik barındın Allah'ım özü koldasun. Номерде Жайна Жадекс'tin kızı İkası Bazarbayev Akılbek'teki sayapker özü İzakov Abdullah Çavat Tokmok şahı Çüy rayonu Şamşı aylı 46. номерде Kumay 46. номерде Kumay bol жаңасы Байтал Өңүгүрөң Ажиев Анварбектeki sayapker özü Алинур Çavat Çüy облысы Токмок шаары 45. номерде Кашка өңі Буырул бол 2 жаш Кунан Байтал атасы Черофлак енесі Байтору Жаркеев Саргалдайдыкы Мухамединов Бек Султан саяпкери Тариел Шүкүрбеков Чават Жайыл району Кайырма айылы 44. номерде Султан 44. номерде Султан 44. номерде Султан бұл дағы Кунан Стрельниктіге Алиев Паша иесі Алиев Али саяпкері Нұрсултан Чават Соқулық Орок 43. номерде Буйрук атту Бышты Байтал Есенов Ермектіге Жолдош Осмалиев саяпкері Азиз Чават Түб району Ысыккөл облысы 42. номерде Жылдыз атту Бышты Байтал Советский айылына таанды экен саяпкери Жолдош Осмоналиев Али Чават Советский айылы. Жигиттер ылдый старт берилмейинче кой берилбейт. Армак федерациясынын эрежеси менен чабасыңар. Кимде ким кой берилбейсе байге берилбейт. Мына атайдагандар алып барат. Качан старт берилгенден кийин толук тааныштырылып бүткөндөн кийин анан кой бересиңер. Кайсыл жерден чабарды билесиңер жигиттер. 41. 4 баш Батакурдун күлүктөрү чабылат 2000 метр аралыкка бул бир айлампаны түзөт. Мыктысы таптуусу утсун байгесин. Ал эми байге тапшырууга Батакурдун байгесин тапшырууга биринчи байгени 3 байге Биринчи байгесин Республикалык Армак Федерациясынын президенти Атакеев Исламбек Таласбекович тапшырат. Экинчи байгесин мына жергиликтүү Темирбек аксакалыбыз тапшырат. Үчүнчү байгени жергиликтүү өкүл мына ушул уюштуруу иштеринде катышкан Иманкулов Бакбек мырза. Мына ушул Батакурдун байгелерин тапшырууга даяр болуп. Бата берип коебуз. Обин. Мыктысы. Жөнөдүңөр бир айлампа. Мыктысы утсун. Жараттан өзү колдосун. Мына азыр жогортон байге тапшырат деп айтып кеткендей, Армак Федерациясына быйыл 1 февралдан бери Атакеев Исламбек мырза президент болуп иштеп атат. Урмат Оозбекович Армак Федерациясын табыштап берип, ал киши Жалал Абад облусуна кызматка кетти. Кудай буйрса Ислам мына Армак Федерациясынын ишин алдыга мыкты жылдырып баштап атат. Болгон аймактардагы ат чабыштарды өткөрүүгө салымын кошууда. Жаш жигит демилгенүү жакшы баштап олтурат, көз тийбесин. Şu Armак Федерациясынын бардык жетекчилери ат чабышты өнүктүрүүгө чоң зор салымдарын кошту. Мына ошол көчтү улантып, Кудай буйрса жаш мыкты жетекчи келди. Ал эми бүгүнкү Ысык Ата районунун Шерне ат чабышына дагы 3 ат жабуу, 3 тапон алып келип берип аткан Ислам мырзага бир кол чаап, ыраазычылык билдирип коелу. Бар болсун, ушундай жаштар иштесин.
жалпы Батакурдун байге фонду 50 миң биринчи орунга, буга взнос акчасы менен 55 миң биринчи орунга, экинчи орунга 34 миң, мунун 4 миң сому взностон, үчүнчү орунга 23 миң, 3 миң сому взностон. Мына эме келатат эме чаңды чыгарып, күлүктөр чубалып, арасында эки асыйы бар, бир асыйы бар, кунаны бар, байталы бар, баарысы бар. Батакурдун мааниси ушул бир аралыкка, мына ушу 2000 метр аралыкка чуркап бир демин ачып алганга күлүктүн күлүктүгү үч жерден аныкталат. Ат чабылып аткан айлампа мыкты. Азыр алдыда келатканы кайсыл экенин мына жакындаганда көрөбүз. Otuz yedi, 50. Ana tigi bala nıkını görünmeye kaldı hazır gelgenden keyin. 37. nomerdeki Gülük bul mına en akırkı olup kattалган Karagaşka Abulkasımov Aybek Baytigaylı alamedin. Sayapkeri dağı Çavandesi dağı Manas Aybek Abulkasımov'tun Karagaşkası birinci geldi. Hani ikinci gelgen 50. Батакур bir aylampa 2000 metr aralыкка çurkadı, çabıldı. Birinci gelgen 37. nomerdeki Karagaşka Gülük geldi. Bul Yekasıy, Aygır, Abulkasımov Aybek'teki Sayapkeri dağı, Çavandesi dağı Manas, Alabüdün rayonu Baytik Aylı. Men geldiğin Arıkmak Federasyasının prezidenti Atake İslambek Talasbekoviç tapşırat. Birinci Батакурдун байгеси 55 миң Акчалай байгеси медалы кубогу Мараскамна диплому Манас Экембаев Sayapkeri dağı Manas, Çavandesi dağı Manas. Kol çavlar menen kolдап koyalı var keldi. Abulkasımov Aybek'teki Karagaşka 37. nomer. Келді. Мына Нұринұлы Қуат Мырза ат чабыш ойындарына салымын қошқан Арғымақ Федерациясының ревизиялық комиссиясында іштеген мықтаттарды өніктіруге келіп жүрген жігіт тағы чоғы шығып отырады. Мына Айбектің орнына шығып отырады деп ойлаймын. Бара келді. Әнеме екінші орынды иелеген, екінші байгені тапшыруға Темірбек Ақсақаловысты шақырып алалы. Әнеме екінші келген Батакурдың Гүлігі бұл Ивановка айылынан Афина. Бишанұлы Мұхаммедтікі Sayapkeri өзі Ырысбек чапты. Байгесі 34 миң сом Ақчалай байгесі. Кубогы, медалы, диплом менен. Бара келді екінші. Темірбек Ақсақал. Мына Ислам. Байге құтболсын. Әлеме үшінші келген диплому, кубогы, медалы менен жана Акчалай 23 миң сом акчасы менен үшінші келген 42 номердегі буйрук аттуу бышты байтал Есенов Ермектеги Жолдош Осмоналиев Sayapkeri Азиз чапты. Ысык-Көлө улусу Түп району. Байгеңіздер құт болсын. Мына бүгін Батакурдың байгесі дағы бақышқа мықты байгелердің иесі болыңыздар. Мына достор, бүгінгі жеңүүчүлөр менен сіздерді кененирээк тааныштырып коелу. Бүгүнкү Батакур байгенин жеңүүчүсү Абулкасымов Айбек. Абулкасымов Айбектин көлүгү Киличкасы кайсы? Карагашкады. Байгеңер куттуу болсун. Чоң рахмат байке. Байге куттуу болсун. Рахмат. Чоң рахмат байке. Айбек эми бул каны боюнча айтып өтсөң.
Бул американец, атасы Теприт, Пульпит, Эйпинди дегендерден. Бул ошо ноябрда келген, алып келгенбиз. Россия Федерациясынан алып келип, ошо быйыл биринчи чабышы. Ошол Сезимдер кандай болуп атат чемпиондук? айтып түшүндүрө албайт го аны. Спортто жүргөндөр эми түшүнөт го дейм муну. Утуш кандай экенин, выйгрыш экенин. Ошо чоң рахмат. Ушундай байгелер көп боло берсин. Манас байкеге рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушундай атты дайындап, аттын тилин таап. Ийгилик. Рахмат. Маке, эми сен өзүң чебер саяпкерсиң. Анан буга да кандай даярдык менен келдиң? Канча айлык? Буга эми бир 3-4 айлык даярдык кетти го дейм, мындай айтканда. Кыскасы. Алла Таалам буйругу экен. Биздин мына бүгүнкү чабыш Ысык Атанын жамаатына да чоң рахмат. Ушундай жакшы чабыш өттү. Ушундай чабыштар өзүбүздө Кыргызстанда өнүгө берсин. Буюрса жакшы чабыштар эми көтөрүлүп атат, аттын байгеси. Ошо өкмөт башчылар да ушул эми ат улуттук оюн спортторун өнүктүрүп, өстүрүп, колдоп берсе эле жакшы болот эле. Ушундай эле ипподромдор салынса, жакшы аттар келет эле. Ушундай бизге окшогондор дагы башкалар канча деген Кыргызстанга канча деген жакшы аттар келип атат. Эми баягы такалганда эле Курукка келебиз, ипподромго келебиз. Ошол эми баарына ийгилик, Ысык Атанын жааматына, жалпы жааматына чоң рахмат. Жакшы мыкты деңгээлде өттү. Буюрса эми эмдиги жылы Токмокто болсо, мындан да жакшы өтөт го деген ишеничтебиз. Ийгилик. Рахмат. Маке, бул аттын эмне өзгөчөлүгү бар экен суутуп атканда? Суутка бат келет бекен? Жеген ичкени кандай экен? Эми булар импорттар кичине нежнейрээк болот экен биздин доморошкага караганда. Дайындыкка да бат келет экен, мындай айтканда. Кан менен да уруйун, кан күчү менен. Анан Алланын жардамы менен. Анан Маке, бул өзү жашы канча экен? Жашы 5 жаш жаска. Эмки пландар кандай эми? Эми анын Кудайдын буйруганын көрө жатабыз. Акчаны үйгө барайлы, анан тияк жыйыштырайлы, анан байкаштырабыз. Шептер эмне дейт? Шептер кандай айтышында боло беребиз. Шептен угаламды, эмки план кандай? Буюрса эми аттын дайындыгына карайсыз го эми. Эми булда да тил жок дейм, мындай деп айтпайт, дайын деп айтпайт, эми тренерди көрүп туруп айтпаса, кайсы маалда жабыш керек, кандай кылсак. Буйруган эми алдыда бир байгес турса керек. Биз ошого да бир ийгилик каалайбыз. Чемпион болула. Жеке эле биякта эмес, сыртка да чыккан жылкылардан болсун. Ийгилик. Рахмат жигиттер, ушундай байгелиңер узагынан боло берсин. Сизге да рахмат.